Жетим кыздардын үйүн тартып алышмак. Бирок буга чейин соц тармактарда жашап аткан үйүнөн көчөгө чыгып калдык деген эки кыздын кайрылуусу тараган. Алардын ата-энеси мурун каза болуп калган. Кыздардын энеси сатып алган үй ээсинин жакындары дагы башка бирөөгө сатып жиберип, сот иштери созула берген. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев маселени тез арада чечүүнү тапшырган. Жыйынтыгында чырдашып жаткан курулуш компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, кыздарга 3 бөлмөлүү 2 батир берилмей болгон. 3 машинаны сүзүп бейкапар кетип калган. Октябрдын этегинде Mercedes ML унаасынын айдоочусу токтоп турган 3 унааны сүзүп, эч нерсе болбогондой кетип калган. Окуя Бишкектеги Акунбаев көчөсүндө болгон. Милиция 24 жаштагы баланы бир нече жумадан кийин таап, унаасын айып кароого токтотуп, тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Урматтуу коноктор, урматтуу Акылбек Ишенбекович, жакшы сөздөр бүгүн көп айтылып атат. Чындыгында эгемендүүлүк алганда элибиз базар экономикасын бул базар экен деп түшүнүп алып, аябай базардашты келе азыр өндүрүш ачыла баштады, заводдор. Бул жакшы белги. Өндүрүш өнүккөндө гана өлкө өнүгөт. Бирок сиздин командаңызда дагы чечилбеген маселелер эки тармакта аябай көп. Бири билим берүү тармагы, экинчиси саламаттык сактоо тармагы. Ошол эки тармакка көңүл бурсаңыздар. Мына мен өткөндө комитетте маселе көтөрдүм эле. Бир канча сын пикирлер аябай көп түштү. Биздин ушу медицина кызматкерлеринин, мен врачтарын деп айттым эле, чынында медицина кызматкерлеринин айлыгыны ушу чыгаша бөлүгүн караганда кандайдыр бир жол таап көтөрүшүбүз керек экен. Өзгөчө ушул медсестралар, жанагы райондордогу врачтар аябай көтөрүлдү деп айтты урматтуу министрибиз. Бирок ошону мен ойлойм, жалпы көтөрүүгө убакыт келди дейм. Эми дагы бир маселе бар бул жерде. Ушул президентибиз тапшырма берген бөлөк алмаштыруу менен боор алмаштырууну пландуу жолго коюу 25-жылы башталса да, муну дагы өзүңүз контролго алып, ушул иштер элдерде ишеним пайда болуп, өзүбүздө ушул боор алмаштыруу. Казакстанда кыздын ата-энесине калың төлөнсө махыр берүүнүн кереги жок. Бул тууралуу Казакстан муфтиятынын аалымдар кеңешинин жаңы фатвасында айтылат. Түшүндүрмөдө казак салты боюнча берилчү калыңда махырдын бардык белгилери бар. Аалымдар кеңеши калың берүү салты жок аймактардагы абал боюнча махыр берилиши керек деген. Анын өлчөмү нике кыюуда белгилениши керек деп түшүндүргөн. Ошентип аалымдар кеңеши эки чечимге келген. Биринчи, кыздын уруксаты менен күйөө бала берген калыңды махырга теңеп сеп сатып алууга колдонсо болот. Экинчи, ата-энеге же туугандарга берилүүчү ата эмгеги, эне сүтү сыяктуу төлөмдөр махыр болуп саналбайт. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон, жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Россияда иштегендерге чукул кайрылуу. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында октябрь айына карата Россиянын аймагында 72 миңге жакын кыргызстандык миграция мыйзамдарын бузуп жүрөт. Алар өлкөнүн ички иштер органдарына тиешелүү документтерин тапшырган эмес. Мекендештер мигрант чекит KG сайтындагы тизмеден өзүн текшерип, керектүү документтерин тапшырышы зарыл.
Өзгөндөгү мектептин от казаны жарылып, бир киши жаракат алды. Бул тууралуу ÖKM'ден билдирди. Кырсык кече Мырзаке айыл аймагындагы Абдылда Кылмурзаев атындагы номер 20 мектепте болгон. Жарылуудан урап түшкөн бөлмөнүн шыбы 39 жаштагы кишини басып калган. Куткаруучулар жерине жеткиче жергиликтүү тургундар аны чыгарып тез жардам кызматы алып кеткен. Учурда жабырлануучунун колу сынган, абалы туруктуу. Жакшыбы? Allah ömrüm var gene. Gel sakla, buraya sakla da mı? Telefonunuzda. Allah kim telefon aldın mı? Yaxshilar, qayerga boruvdi? Ona Бирөөнүн батирин башка максатта колдонгон. 38 жаштагы аял ыңгайлуу жерден тактап айтканда Бишкектин борборундагы Абдрахманов көчөсүнөн ижарага батир алып, аны интимдик кызмат көрсөткөн жайга айландырып жиберген. Милиция шектүү кармалганын билдирди. Аял түшкөн каражаттын бир бөлүгүн алып турган. Құдай қаласа, жақшылығын арында. Менің ордым жоғары кеңесте Құдай қаласа. Өзім мандатым, өзім мандатым сәкема қадарқалы бердім. Жақшылықтарға. Құдай қаласа. Сен жақсысың Қалпағын сәкшін әке. Қалпақ киім деген. Қалпақ киім әке, ешқашан жерді қарауын әке. Бізде өлкелеріміз бар, жер қарауын. Бізде мұшын ынтымақтықтың белгісі деп қойылым. Құдай қаласа әке. Мен 3 жол қатар депутат болып, мен ойыл бағылып кеңестерге барып тұрған адамнан. Şu ülkelerime, dostlarıma bizge hizmet kılgan vardık. Evcillikte çoğun karşılık. Rahmat. Ülkelerim, dostlarım bilen simikten tutuyorum. Rahmat. Молодец. Meni saylagan ellerge bardığında razı. Rahmat. Алла. Мен да рахмат айтып коеюн силердин эмеңер менен, колдооңор менен мага дагы чоң эме болду. Ооба. Құдай қаласа мына жеңебиз дагы ошо биздин Телмандан Мирлан акам менен ошо жеңебиз бир эркек, бир аял Телмандан Эмгек партиясынан 2 мандат Құдай қаласа Телманга кетсин. Рахмат.